Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı cemaat, Allah talamның meримдүүлүгү, ырайымдуулугу, Allah talamның fazlı karamı menen, Allah talam мүмкүнчүлүк берип, ыйман аманат коомдук кайрымдуулук фонду 19-үйү башталган эле. Алхамдулилlah, берешен мусулман бир туугандарыбыздын берешендиги себеп болуп, караңыздар, үйүбүздүн крышасы дагы акыркы иштери болуп жатат. Ушул шипырларына, торсундарына, келип жаткан рейкаларына, обшивка иштерине, келип аткан бүт материалдарына, уста акыларына бардыңыздар, көмөктөшүп, жардамдашып койсоңуздар, ушул кыштын ызгаар суук күндөрүндө ушул энебизди дагы калтырбай киргизип койсок, энебиздин сүйүнүчү, кубанычы, кыямат күнү баарыбыздын сүйүнүчүбүзгө, кубанычыбызга, сурак сабалыбызга далил болот, бейишке кирүүбүзгө себепчи болот иншалла. Себеби энебиз дагы жай намаздын үстүндө өмүрүн өткөзгөн эне. Ибадат менен, дуа менен өмүрүн өткөзгөн эне. Өтө жөнөкөй. Кудай буйруса, ушул үйүбүз бүткөндөн кийин дагы тапшырылганда энебизден дуа алабыз иншалла. Бишкектен дагы чоң аалымдарыбыз келет, аалымдарыбыздан да дуа алабыз. Ушул жерде Мырзаев Сүйүн деген үй бүлө бар, агабыз бар. Москвада иштейт, 2000 которуп берген экен. Ошонун катарында Абдуталип деген кече Садока устаз менен биргеликте умра сапарына чогуу биз менен биргеликте барып келген. Таев костюмус деп Бишкекте ушундай бир костюм дүкөнү бар. Ошол биздин дагы кичине бир зекет болуп калсын, үй бүлөбүздүн атынан деп 5000 акча которуптур. Анан Сыймык деген жаш инибиз бар, ал дагы 2000 которуптур. Ошонун катарында ошол үйгө иштетип койгула деп мына Марат деген un дүкөндө иштейт. Аллах таалам кабыл кылсын. Ал эми ушундай жетим жесирлерге жардам берүү, күндүзү орозо кармап, түндөсү ибадат кылып, Аллах жолунда күрөшкөндөй соо болот. Ошол соопту Аллах таалам баарыбызга алганга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.